Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер менен 7 каналдын өз эфиринде бетме-бет берүүсү. Бүгүн биз мамлекеттеги сөз эркиндигинин абалы жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы көтөрүлүп жаткан резонанстуу материалдарга мамлекеттик органдардын реакциясы тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто журналист Ыдырыс Исаков, Азаттыктын Оштогу кабарчысы. Саламатсызбы? Студияга кош келдиңиз. Ал эми берүүнү мен Өткүрбек Рахманов алып барамын. Эгер сиздерди кызыктырган суроолор болсо, WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Мындан сырткары Facebook, YouTube, Instagram баракчаларында дагы түз алып берип жатабыз. Ошол сайттар аркылуу дагы суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ыдырыс мырза, маегибизди баштаардан мурда биздин кабарчылар тарабынан даярдалган акыркы ошол иликтөөңүзгө байланыштуу материалды көрсөк, андан соң маегибизди улантабыз. Ишкер Жалил Атамбаев 24 апрель күнү Ош шаардык сотуна журналист Ыдырыс Исаковго каршы арыз жолдогон. Анда журналист менин аброюма шек келтирди. Жалган маалыматтарды коомчулукка жарыялады деген өңүттө 50 миллион сом моралдык чыгым сураган. Ошондой эле журналисттин видео материалы үчүн Атамбаевдин көмүскөдөгү иштери тууралуу маалымат берген үчүн эки жарандан дагы 5 миллион сомдон моралдык чыгым суранган. Кечээ болсо Атамбаев 3 жарандан тең доо арызын кайра кайтарып алгандыгы кабарланды. Бул иш боюнча биринчи соттук териштирүү 17 майга белгиленген болчу. А бирок милициянын отставкадагы полковниги ага жеткирбей арызды кайтарып алууда. Жарандык кодекстин 221 беренесине ылайык, если доогер өзүнүн доо арызынан баш тартса, соттук териштирүү токтотулуусу көрсөтүлгөн. Мунун негизинде жарандык доо токтотулат. Ишкердер таансак болобу? Жок. Ыдырыс Исаков өзүнө карата жазылган доо арызды кайтарылып алынышын эмес, ири салыктан качкан ишкерге бийлик олуттуу көңүл буруп, татыктуу чечимин чыгарып берет деп күткөн. Ошол эле учурда көзөмөл органдардын алсыздыгын дагы баса белгилейт. Ушунча экономикалык кылмыштар болуп атат. Текшерүү органдары өтө көп. Биринин артынан бири барып текшерет. Мисалы, прокуратура бар, бир текшерсе, эсеп палатасы бар, бир текшерет, артынан Финпол бар, дагы бир текшерет. АКС бар, бир текшерет. Кыскасы, текшерүү органдары көп. Баягы койчусу көп болсо кой арам өлөт дегендей эле болуп атат да. Кана ошолор эмне кылып атат? Текшерип макул бирдемени чыгарып атабы? Чыгарган болсо анда журналистке аш калбаш керек эле да. Журналистке иш калбай эле калыш керек эле да. 2014-жылы Жалил Атамбаев Ош аэропортунун милиция бөлүмүн башкарып турган. Дал ошол убакта ишкерлерден $6 миллион акчасы каракталган. Жалил Атамбаев көп жылдардан бери мамлекеттин казынасына миллиарддаган акча төлөбөстөн ишкерлигин көмүскөдө гүлдөтүп жүргөнүн кайсы бир кызмат эмес, журналист иликтөөсүндө ачыктап берди. Демек, эми салыктан качкан ишкердин кадамдарына органдар юридикалык баа берүүнү унутпашы керек дешет массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Ыдырыс мындайча айтканда нанды ушул укук коргоо органдарына, фискалдык органдарга даярдап бердим, ошону дальше жеп, алар ачыктап кетиши керек да. Бул жерде деген Жалил Атамбаевди калкалап аткан укук коргоо органдарына юридикалык баа берилиши керек. Салыкты эмне үчүн ушул күнгө чейин текшербей жүргөн салык органдарына баа берилиши керек. Бийлик даяр фактларды көрбөгөнгө алып, үн катпай жатканы дагы өзүнчө маселе. Каржы полициясы Жалил Атамбаевга карата кылмыш ишин козгоп, ошол боюнча жымжырттык өкүм сүрүп калды. Эң биринчиден паракорлор менен күрөш алып барабыз деген Кыргызстандын бийлиги али күнгө чейин салыктан качып жүргөн ишкердин былыктарын ачыктай албай жатат. Ыдырыс Исаков бир чоң китти кармап берди, эгер билсек. Салыкты төлөбөгөн мындай китти башка өлкөдө давно кармап мыйзам чегинде чарасын көрмөк. А бизде мурдагыдай миллиарддаган акчаны өлкө казынасына төкпөй, өз билемдик кылып жүргөн мындай эр куулдардын мал мүлкүн конфискациялап, өздөрүн абакка тыгуу керек. Качанга чейин беспредел уланат. Өкмөттүн да иши жок, кайдыгер карап отурат. Идирис алып чыгып көрсөтүп берди. Мына бардыгын факты менен. Ошону айтып атпаймынбы? Мен бүгүнкү күндө өкмөттүк комиссия, депутаттык комиссия, коомдук комиссияларды түзүп алып чыгып, мынакей ачык айкын Кыргызстан боюнча көрсөтсө, андан кийинки ишкерлерге дагы сабак болот эле. Вице-спикер Аида Касымалиева чын эле ошол эле өкмөт, ошол эле депутаттар коррупцияга малынган ишкер маселесине кайдыгер карап, көтөрүп чыгышпаганын моюндады. Ошол эле Жалил Атамбаевдин маселеси 50 миллион сом ошол көмүскө экономикага кирет. Коррупция менен күрөшкө кирет. Биз дагы улам ар бирибиз сүйлөгөндө социалдык тармактарда ушундай маселе болуп атат деп сүйлөп калдык. Андай болбош керек да. Депутаттар өздөрү казып, өздөрү көтөрүп чыгыш керек.
Өкмөт отчетунда көмүскө экономиканын деңгээли 24% түзөрүн айткан. Деген менен көпчүлүк талдоочулар 60%дан да өсүп кеткенин билдиришүүдө. Мунун айына мамлекеттик казынага миллиарддаган акчалар түшпөй, айрым ишкерлер капчыгын кампайтып жүрүшөт. Нуржамал Баргыбаева, Темирлан Эрнеси уулу, 7 канал, Ош. Ыдырыс мырза, мына материалыңызды көрүп чыктык кыскача. Алгачкы эле маегибиз, сурообуз ушул иликтөөгө байланыштуу болсун. Иликтөөгө канча убакыт кетти, негизи ага кирбей калган дагы бир маалыматтар болдубу? Убакыт чектелүү болгондуктан. Жалпы ушул иликтөө боюнча айтып берсеңиз. Негизи иликтөө мындан 3-4 ай мурун башталган. Ага бир 2 айдай толук ушу иликтөөнүн өзүнө кетти. Андан кийин монтаждап, анын текстин жазып дегенде иретте отурушка кетти. Анан иликтөөгө себеп болгон жагдайлар бул эми биз билебиз да, Ошто жанагы чайкана деген бар, баня деген бар, бильярд деген бар. Ошого окшогон эл чогулган жерлердин бардыгында салык төлөбөгөн ишкерлер жөнүндө сөздөр көп эле айтылып келет да. Ошонун катарында Жалил Атамбаев жөнүндө элдин баарынын эле оозунда жүргөн. Бирок эч ким муну мындай назарына алып, мындай жакшыраак бир олуттуу мамиле жасаган эмес. Ал бир себеп болду десек болот. Анан экинчиси, кышында Жалил Атамбаевдин ошо фирмаларынын бирөөсү курган көп кабаттуу үйлөр бар. Ошол такыр жанагы жылуулуксуз калды деген маалымат келип түшүп, бизди чакырышты. Анан биз барып жана иликтей келгенде ал ошол Жалил Атамбаевдин үйү деп чыгышты. Анан бул кандай болот? Кышта үйдү сатса, ал деген мындай сураштырып көрсөк, кабыл алууга, мындай колдонууга кабыл алынса, анан кантип жылуулук берилбей калат деген эме менен мындай изилдеп көргөнүбүздө ал дагы ушу Жалил Атамбаевга байланыштуу болуп чыкты. Ошондо эле иликтеп отурганда дагы бир нече адам кайрылды бизге. Кайрылып биздин ушул акчабызды бербей жүрөт деген сыяктуу сөздөр айтылды. Анан ошонун артынан анан кылдыранып отуруп кирип, анан Жалил Атамбаевдин ушу салыктарына барып такалдык да. Анан бул жагынан алганда кандай десем, эми ал өзүн толук актады, ал элдин оозундагы сөздөр бекер жерден айтылбагандыгы толук көрүндү да. Деги эле азыркы учурда ушу журналисттердин биздин бардыгыбыздын эле биринчи милдети ушул коррупциялык элементтерди иликтеп, ошону элге коомчулукка алып чыгып, мамлекеттик бийлик органдарына көрсөтүп берүү болуп калды окшойт. Негизги маселе, себеби мамлекет жетекчилиги дагы ошол коррупцияга каршы аеосуз күрөш жарыялабады. Бирок бул иш оңой эмес, өзүңүз жакшы билесиз. Коррупцияга малынган, коррупциялык элементтерге шектелген адамдар, же болбосо ушундай туура эмес иштерди кылып атат деген адамдардын бардыгы эле жөнөкөй адамдар эмес, чоң бай адамдар, баягы байланыштары бар адамдар дегендей. Айтайын дегеним, ушул иликтөөнүн жүрүшүндө бир коркунучтар, сиздин дарегиңизге бир тоскоолдуктар, же болбосо ошо сизге маалымат берген респонденттер, мына ишкерлерге карата кандайдыр бир басымдар байкалдыбы, болдубу эле? Ишкерлерге карата эми ал ишкерлердин өздөрүнөн сураш керек, аларга кандай коркутуу болгонун. Бирок алар эмне үчүн бизге кайрылып атат, массалык маалымат каражатына кайрылып атат? Ал жерде маселе бар чындыгында. Алар айтып атышат. Биз Жалил Атамбаев менен эч кандай мындай документ, бир келишим, кагаз түрүндө эч нерсе кылган эмеспиз. Бардыгы мындай адамгерчиликтин эмесинде, алкагында ОЗ2 келишимдин негизинде иштегенбиз деп атышат. Бирок ошол ОЗ2 жанагы берилген убадалар, айтылган ошол шерттер аткарылбай калды депчи. Анан ал бир ошол органдарга кайрылбаганынын бир себеби ошол деп түшүндүрүп атышат. Анан экинчиси, кадимки эле ошол Жалил Атамбаевдин жанагы байланыштарынан корккону болуп атат. Бир жагынан криминалдык байланыштары, балким же болбосо мынау органдардагы байланыштарбы, алар айтып атышат. Сотторду дагы сатып алып койгон, милицияны сатып алып койгон, прокуратураны сатып алып койгон. Керек болсо улуттук коопсуздук кызматында дагы анын ошол тарапташ кадрлары иштейт. Ошон үчүн биз аларга ишене албайбыз. Биз бир гана жолубуз бар, ошо коомдук пикир аркылуу ошону мындай бетин ачып берген киши болсо, ошону бетин ачалы дагы, жок дегенде ал кишинин жүзүн көрсөтүп коелу дегендей үмүт менен келишкенин айтышты. Ошону менен анан иликтөө чыкты. Мен өзүмө карата эч кандай мындай коркутуу, түз коркутуу болгон жок, эскертүү болгон жок.
бирок жанагындай суранычтар болду чындыгында. Жо айтайын дегеним, материалды көргөндө бизде аты жөнүн айтпай коюуну суранган респондентиңиз дагы бар экен да. Ошол сыяктуу респонденттер дагы көп эле болчу беле? Аты жөнүн айтпай койгон респонденттерден дагы экөө үчөө болду. Бирөө такыр эле макул болгон жок. Бирөө аты жөнүн айтпай дагы бир ошол илгерки ошол кылмыштардан кылмыш деп айтып атат. Ал айтты, бирок аны биз эфирге баткыра албай калдык. Бул эми ушунчалык өтө чоң көлөмдүү иш болду. Ошон үчүн жанагы жарым сааттык убакыт аз болуп калды да. Буга баткыра алган жокпуз. Анан аларга карата кандай коркутуу болду билбейм, бирок ага чейин коркутуулар болуп атканын айтып келишкен. Байланышып андан кийин материал эфирге чыккандан кийин, коомчулукка жарыялангандан кийин деле сиз ошол адамдар менен байланышып турган болсоңуз бир кайрылуу болгон жокпу? Бизге ошол материал чыккандан кийин ондой болуп атат. Тиги чалды, бул чалды деп. Эң кызыгы ошол болуп атат да, материал чыкты. Чыккандан кийин эч кандай реакция болгон жок, эч жактан. Мисалы, менин билгениме караганда, мына прокуратура өзү мындай резонанстуу мындай материал жарыялангандан кийин ошонун негизинде ошол фактыларды текшерүүгө алат, бир көзөмөлгө алат деген сөздөр айтылып жүрөт. Бирок прокуратуранын же башка укук коргоо органдарынын андай аракетин байкаган жокпуз. Ошол эле биздин жанагы мага интервью берген кишилердин дагы бири дагы айткан жок да, бул мени келип муну сурады, ушул кызыкты, же ушуну текшерейин деди, ушунун чынтөгүнүнө бирөө жарым кызыкты деп айта элек да мага ушуга чейин. Бирок коркутту деп деле айта элек. Жөн гана тынч ошол кандай болсо, мурда ошондой болсо ошол бойдон турат да. Бул кадимки эле мындай көрүп көрмөксөн, угуп укмаксан дегендейчи. Бирок эми бул көргө дагы көрүнүп турбайбы эми? Алардын макул, алар сүйлөгөн сөз жалган болсо, анда текшерип туруп бул жалган экен, булар жалган айтып атат деген сөздү айтыш керек эле да. Акыры бир баа берилиш керек да. Ошондой болгон жок да, мындай реакция болгон жок эч жактан. Ошол иликтөөлөр, бул иликтөө дагы бир мисал да. Буга чейин деле мисалы ошол сиз тарабынан иликтенген дагы бир материал жарыяланган да, бандиттер байырлаган ош деп. Ал материалдын тагдыры кандай болду? Анда бул жерде мейли эми кичине убакыт талап кыла турган иш экен десек, ошол материалыңызда азыркы ушул саясатта жүргөн, азыркы ушул мандат алып отурган, азыр ошол погондо отурган адамдардын аттары ачык айтылган болчу да. Кандайдыр бир реакция байкалдыбы билик тарабынан? Мындай болду да. Мен башынан айтып кетейин, ошол бандиттер байырлаган ош жөнүндө материал чыккандан кийин мага жөн гана жеке айтышты. Ошол Мухаммед Умар спорт клубунда жүргөн. Бирок милицияга ошол мындай бир орунсуз кирип алган деген жөө менен бир 10-15 шакты ошол кызматкер иштен алынды деп айтышкан. Бирок мындай расмий ушунча кызматкерге чара көрүлдү, ушундай болду деген расмий маалымат берилген жок, ал бир. Бирок ошол бандиттер байырлаган ошто мага сүйлөп бергендердин арасынан дагы бир жанагы Жайнагүл деген эжеке дагы деле ыйлап жүрөт. Мурда кандай ыйласа азыр деле ыйлап жүрөт. Эч кандай эч нерсе өзгөргөн жок, эч кандай жылыш болгон жок. Эч мындай бир натыйжа чыкпады деп жүрөт да. Ал бир эле ал эмес. Андан кийин жанагы Баткендеги губернатордун жанагы ири көлөмдөгү буудай жоготкон фактысы боюнча дагы чоң иликтөө чыккан. Бирок ал эми мындай ири иликтөө болбой калган. Ошол иликтөөдө дагы аягында жыйынтыксыз калып кетти да. Ал киши урдаганбы, же чындап эле буудай чийирип калганбы деген нерсеге баа берилген жок. Өкмөт ошондо гана расмий жооп берди. Ал өкмөттүн жообунда эки адамдын соттошуусуна биз кийлигишпейбиз деген жооп болду да. Мен ошого таң калдым. Бул буудай матрезерв деп коет, материалдык жанагы резервтердин буудай болчу. Ал матрезерв өкмөттүн бир структурасы, өкмөттүн балансындагы мекеме болчу. Ал мына өлкөнүн жанагы кандай деп коет, тамак-аш коопсуздугуна жооп бере турган мекеме да. Анан экинчи тарап, ал губернатор. Ал сатып алуучу. Ошону ижарага алып, иштетип кайтарып бере турган адам. Бул жерде эгерде Кудай бетин ары кылсын, бирок эгерде бир ачарчылык чыгып кете турган болсо, эки адам соттошуп атыптыр, туура түшүнөсүңөр дей албайт да өкмөт. Кантип айтат?
өкмөттөн сурайт эртең, мына Кызыл Каяга берилген мына 2000 тонна будай берген элекпиз. Ушундай бир ачарчылык же бирдеме болуп кете турган болсо, ошону менен жабасын дегенбиз. Убактылуу бир 2 айбы, 1 жылбы кармап турасың элди, ачка калтырбай, багып турасың деген логика менен ошону кармаганбыз. Кана ошол деп өкмөттөн сурайбыз да биз. Анан ага дагы мындай адекваттуу, мындай жакшына жоопту уга алган жокпуз да. Ал кийин кызматта отурду, ошол иликтөөдөн кийин 7 айдан кийин анан кетти. Ага чейин элдер айтып атышты, жазып атышты, бул эмне болду, чара көрөсүңөрбү, нары бери дешти, бирок ага эч кандай мындай жооп болгон жок. Андан кийин жанагы Динат ресторанында 87 санитардык книжканын жасалмалангандыгы боюнча дагы бир иликтөө чыкты. Анда дагы 87 сан книжканы ким жасалма кылганын баары айтып атышат, туура жасалма болгон дешип атат. Ким кылды жасалманы? Биз кылбаппыз деп. Анда ким кылды? Жооп жок. Аз кечиресиз, бизде WhatsApp'тан да суроо келип калыптыр. Ыдырыс мырза дейт, коомчулукта чоң талкуу жаратып жаткан Райым миллионду иликтөөгө албайсызбы дейт. Бизде баягы эме бар да, милицияларда айтышат го, жанагы тергөөнүн сыры дегендейчи. Анан биз аны иликтөөгө алабыз деп айтсак, чочутуп алабызбы деп коркобуз. Анан албайбыз деп айтсак, эмне үчүн деген дагы суроо жаралат. Ошон үчүн биз бул жөнүндө азырынча эч кандай жооп бербей турайын мен азыр. Ошол туура болот. Демек бул планда бар эле нерсе экен деп түшүнсө болот экен. Анан Ыдырыс мырза дагы бир сөзүңүздү улап кетсек да, иликтөөлөр болуп атат. Мына өзүңүз айткандай баардык нерсе мындай жогорку билимдүү эмес адамга дагы түшүнүктүү болуп турат да. Карапайым адамдар деле көрүп билип турат ким эмне кылып атканын, уже ушунчалык деңгээлде иликтеп алдына салып берип жатат журналисттер. Кандай себептен ошого реакция болбой калып атат деп ойлойсуз? Эмне себеп ушуга? Мен азыр ушул жерден көрүүчүлөрдүн баардыгын жанагы Нарки деген кино бар. Сериал америкалыктар тартышкан, бул Колумбия жөнүндө. Колумбиянын бийлиги, андагы криминал менен бийликтин мындай өз ара байланышы жөнүндөгү кино да, тасма. Анан Кыргызстанды мен айтат элем да, ошол Колумбиянын кыргызча вариантында жашап атабыз депчи. Бизде болгону жанагы күн сайын адамдарды кырып атып турган жанагы Пабло Эскобар деген сыяктуу жанагы наркобаронубуз гана жок. Ачык ошо бийликке сес көрсөткөн. Калганы бардыгы бар да. Бизде жанагы бийлик менен криминал, коррупция менен бийлик, кыскасы мындай бизде жээк калбады да. Бул кара жээк, бул ак жээк, бул таза жээк, бул кир жээк, бул мындай кызылдар, булар каралар, булар актар, же көктөр деген сыяктуу бир жээк калбады. Биз баарыбыз аралашып тамыр жумур болуп алдык да. Анан мындай шартта коррупция менен күрөш дээрлик мүмкүн эмес да. Бул үчүн мындай эрк керек, тууганды, досту аябаган, адилеттүүлүк үчүн баарын курмандыкка чаап сала турган күчтүү эрк гана керек. Ансыз бизде азыр мына чырмалышкан коррупцияда мындай жакшылыктан үмүт кылуунун өзү мындай акылсыздык да, мындай. Бери дегенде элечи. Да, WhatsApp'тан байоолук болуп калат. Кечиресиз, WhatsApp'тан дагы бир суроо келген экен. 50 миллион сомго сотко бербеди беле? Ошол соттон кандай шарт менен кайтарып алды деп атат да. Миллион сом ал өзү, ал кишиге ушул жерден дагы бир жолу айта кетсем болот. Жалил Атамбаевга мен ыраазычылык билдирем ошол сотко бергендиги үчүн биринчиден. Себеби ошол маалымат, ошол иликтөө ошол сотко бергенден кийин дагы бир жолу ага мындай көңүл буруу болду. Дагы бир жолу коомчулук аны талкууга алышты. Негизи эле салык төлөнүшү керек экенин, салык төлөөгө бардыгы милдеттүү экенин, салык төлөнбөй кала турган болсо, салык төлөнбөгөндүн айынан азыркы мына биздеги мисалы жол деп атабыз, таза суу деп атабыз, бакча деп атабыз, ошого окшогон көйгөйлөрдүн булагы салык экенин, ошо төлөнбөгөн салыктар экенин элдин мындай көңүлүн бура алдык да. Бул жагынан алганда Жалил Атамбаевга ошол сотко бергендиги үчүн рахмат дейбиз. Анан экинчи, бул кандай шарт менен алды деп атат. Ага мага эч кандай шарт коюлган жок. Мен дагы ага эч кандай шарт койгон жокмун. Мен аны менен сүйлөшкөн да жокмун. Ал дагы мени менен сүйлөшкөн жок. Анан ал өзүнүн эркинде экен эми. Себеби биз мени сотко берип коюңузчу деп сотко бердире албайт экенбиз. Мени коюңуз ошол соттон алып эле коюңузчу деп алдыра албайт экенбиз. Себеби ал өзүнүн эркиндеги жумуш экен. Ошон үчүн ал өзү бир тараптуу берип, бир тараптуу алды. Ага жанагы өзүңөр билесиңер, жанагы депутаттардан дагы аралашышты.
бирок биз анын мен үчүн мисалы күтүүсүз болду. Сот айрыкча ошол соттон доо арызын кайра алып коюусу күтүүсүз болду. Биринчи сотко бергенин укканда сизде кандай сезим пайда болду? Биринчи укканыңызда? Биринчи укканда чындыгында эле мындай жагымсыз сезим болот албетте, себеби эми ким эле соттошуп жүрүүнү каалайт? Ким эле мындай эми сот деген сөз өзү соттолот экенсиң же болбосо соттошот экенсиң дегенде ал баягы бир нече машакаттуу жанагы талаш тартышты элестетет. Ошон үчүн мен ошол мен үчүн жагымсыз эле болгон. WhatsApp'tan дагы бир суроо келиптир көрүүчүлөрүбүздөн. Бүгүнкү бийликтин коомчулукта чуу жараткан окуя коррупцияга тиешеси бар деген адамдарды текшербегени сизди кандай ойго алып келет дейт. Мен бүгүнкү бийликтин ошол коррупцияга шек жараткан адамдарды текшербегендиги мен үчүн күтүлүп аткан эле иш болчу. Себеби андан башкача болушу мүмкүн эмес азыркы таптачы. Себеби айтып атпаймынбы, бул чырмалышып калганбыз биз депчи. Биз чырмалышып калганбыз. Шайлоолор болуп атат. Ошол жана иликтөөдө дагы айтылып атат. Шайлоолордо кызмат кылып коет, ошон үчүн эч нерсе кылбайт деп. Андан башка дагы байланыштар бар. Азыр жанагындай болуп калды бизде бир көзгө көрүнбөгөн, расмий кагазда жазылбаган, эч жерде айтылбаган, бирок ошол эле учурда адамдар арасында кеңири колдонулган институт бар. Ал өкүл ата, өкүл бала деген институт. Мисалы бир эле адамдын таасирдүү, азыр бизде кыргыздарда мындай болуп калдык да, бир таасирдүүрөөк иши жүрүшүп аткан, таш өйдө кулап аткан кишиге өкүл бала болуп алабыз. Бир короо болупчу. Бир адамдын мисалы бир 40-50 өкүл баласы бар. Бирок ал ойлойт, ушул мен карьерамдан бир аз мындай оңоюраак көтөрүлөм, оңоюраак, жакшыраак карьера жасайм деп ойлошот жаштар. Тиги жана өкүл ата болгон адам ушул жаштарды колдонуп, мен шайлоодо колдоном, башка да колдоном, мага күч болот, мага мындай булчуң болот дегендей үмүт менен ал дагы өкүл ата, өкүл бала деген байланыштар ушу чыңалып эле кетип атат да. Бирок мунун кесепети кайра эле коррупцияга алып келип атат да. Мисалы кантип өкүл балаңды эртең жазага тартасың? Кантип өкүл баласы атасын мисалы кайсы бир кылмыш үчүн атасын издеп атса, маалымат берип коюп атышат, сизге иш козголуп атат, сизди чукулап атышат депчи. Анан ал ошого жараша даярданып атат. Ошонтип эле анан кийин бизде органдардын иши дагы жүрүшпөй атат. Анан ошол эле учурда мындай кыскасы биз чырмалышып калдык. Ким кайсы жээкте экенин айтып болбой калды. Азыр коррупционер эмес деген кишилер коррупционер болуп чыгып атат. Коррупционер деген кишилер андан бешбетер коррупционер болуп чыгып атат. Ошол эле учурда мына мамлекеттин жогорку бийлик башындагылар качан билдирүүгө чыкпасын, эл алдына чыккан сайын коррупцияны жок кылышыбыз керек, биз коомчулук бардыгыбыз биргеликте иштешебиз, бизге жардам бергиле, айткыла каерде коррупция болуп атат, көрсөткүлө, биз аны жок кылабыз деп көп жолу кайталап айтып атышат да. Айтып бергенден адамдарга тетирисинче мына өзүңүз да жакшы билесиз, мына Улан маркум Улан Эгизбаев иликтеп берген тиги көрсөтөндөгү иш боюнча дагы тетирисинче маалымат берген адамдар өздөрү айыптуу болуп чыга келди. Деги эле ошол формалдуу билдирүү менен реалдуу турмуштун бири-бирине мындай дал келбей жатканы сиздин практикаңызда да көп учурап жатабы? Мындай болуп атат да, жанагы биринчи жолу Кыргызстанда коррупция 7-кабатка чейин жетти деп Аскар Акаев айткан. Ошол мойнуна алган. Андан кийинки келген бийлик мен коррупция менен күрөшөм деп келген. Бирок күрөшө алган жок. Мисалы азыр ким айта алат? Мисалы Бакиев коррупция кылган жок десеңиз, ким сен келесиңби дейт азырчы. Андан кийин Атамбаев коррупция кылган жок, коррупция менен такыр алектенген жок десе, мисалы ал коррупция менен күрөштү дегенге ким ишенет азырчы? Азыр кийинки президент Сооронбай Жээнбеков отурат. Ал дагы айтып атат, мен коррупция менен күрөшөм деп атат. Канан натыйжасы, мисалы биз азыр эмнени көрүп атабыз? Азыр Сапар Исаков отурду. Анын мүлктөрү телевизордон чыкты. Эмне болду? Эч нерсе боло элек. Жантөрө Сатыбалдиев отурду. Жантөрө Сатыбалдиевдин мүлктөрү деп мындай бир эски тракторунан бери чыгарды. Эмне болду? Анын мүлкү конфискация болду, же айыбын мойнуна алды ал киши. Эч нерсе болгон жок. Мына Ташиев кармалган. Ташиев эмне болду? Ал деле эч нерсе болгон жок. Келдибековду алып киришкен. Келдибековду алып киргенде тим эле ал кезде Бакиевдин эмеси эле. Ал мына жерде үйү бар экен, мына жерде квартирасы бар экен, мына жерде мындай ишканасы бар экен, мындай банкта эсептери бар экен, ячейкалары бар экен, дагы эмне деген толгон токой нерселерди айтышты. Кана ошол.
акыры айткандан кийин бир баягы анын жыйынтыгы дагы айтылыш керек да. Анын мисалы сууну бир жөөкө сууну кое берсең аягына чыгат. А биздики ага жетпей эле жанагы кургуйдун эмесинин уядай болуп эле кирип кетип атпайбы? Баягы эмегечи. Анан бул жерде коррупция менен күрөш болуп атат дегенди мен эми элден деле сурасаңар болот да. Коррупция менен күрөш болуп ким камалды азыр? Коррупциядан күрөш болуп канча миллиард сом түшүп калды? Мисалы биз көрүп атабыз да азыр. Башка өлкөлөрдө мисалы Грузияда коррупция менен кантип күрөштү? Грузиядагы 1-2 түндүн ичинде миллиарддаган долларлар түштү. Кече Пашинян келди. Болгону журналист экен ал. Бийликке келди, келер менен жанагы коррупция менен күрөштү, реалдуу күрөштү баштады. 1 түн, 2 түндүн ичинде миллиарддаган акча жанагы мурунку бийликтин өкүлдөрүнөн башкадан түшүп атат. Түшпөй калгандар өздөрү алып келип берип атат. Мына мынча миллиард сом, мына мен жеп койдум эле, урдап койдум эле, ушуну мамлекетке бердим деп кайтарып атат. Кана ошондой бизде. Коррупцияга күрөш, реалдуу күрөш боло турган болсо, анда анын жыйынтыгы дагы реалдуу болмок. Азыр эмне болуп атат? Азыр мисалы бизде 7000 сомдон айлык алган врач 50.000 сом менен кармалып атат. Же 20.000 сом менен кармалып атат. 7000 сом менен 7000 сом айлык алган кишини коррупцияга айыптап кармоо деген бул баягы адамды ачка коюп, алдына нанды коюп, ушул нанды жебегин сен дегендей эле да. Бирок кароолук койгонсуң анычы. Ачка адам болсо аны аны мындай алганда Кудайды кароолук койсоң дагы жейт да анычы. Себеби ал ачка, ал жеш керек алчы. Элдин көзүнө мына коррупцияга каршы күрөш болуп атат, биз кармап атабыз. Биз коррупция менен күрөшүп аткан жокпуз. Биз коррупция менен күрөштүн имитациясын жасап атабыз азырчы. Жанагы түшүнүктүү болуш үчүн айтайын, жанагы түр көрсөтүп атабыз да. Мындай коррупция менен күрөшүп атабыз биз, мындай деген олуттуу дегендей бир түрдү гана көрсөтүп атабыз. Андан башка эч нерсе кылган жокпуз да биз. Коррупция менен күрөш мындай болбойт да. Коррупция менен чындап күрөш боло турган болсо, анда негизи коррупция деген статья өзү, мен юрист эмесмин, бирок ошондо да айта кетейин. Коррупцияны бир адам өзү кыла албайт. Мен сиз менен сүйлөшөм, сиз наркы менен сүйлөшөсүз, ал наркы менен сүйлөшөт. Ошентип бир эле ишти бүтүрүш үчүн бир нече киши келишимге келет. Бир нече чечүүчү кызматта отурган кишилер өз ара келишип алып, анан өздөрүнүн мындай үлүштөрүн алып, мисалы, мен ушул ишке кол коюп берсем, ушул мыйзамсыз ишке, анда сен мага мынча бересиң дегендей бир келишим менен болот да. Демек, коррупция менен иш козголо турган болсо, бир адам эмес, бир нече адам кетиш керек. Мисалы бир тендер боло турган болсо, ал тендерде мисалы ошол мыйзамсыз жанагы иштер болуп аткан болсо, анда жанагы тендерди уткан адам жетекчиге берет. Демек жетекчи кетиш керек. Жанагы ишкер өзү кетиш керек. Анан жетекчини көзөмөлдөп турган жанагы завсклад дегенге окшогондор бар, комиссия дегенге окшогондор бар, аны көзөмөлдөгөн прокуратура деген бар, башка деген бир нече адамдар бар. Катышат ошого. Демек ошолор группасы менен кетиш керек, алар тобу менен кетиш керек да. Тобу менен камалыш керек, кармалыш керек. Андай мен коррупция менен күрөштө ошондой тобу менен кармалган, тобу менен соттолгон бир дагы демени көрө элекмин да окуяны. Ал бир нече структуранын бир нече өкүлү кетиш керек эле. Андай боло элек да бизде. Демек мен коррупция менен күрөш болуп атат деп айта албайм да азырчы. Кантип айтасың? Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетейин, сиздер 7 каналдын түз эфиринде бетме-бет берүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде конокто журналист Ыдырыс Исаков, Азаттыктын Оштогу кабарчысы. Биз Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жана жалпыга маалымдоо каражаттарында көтөрүлүп жаткан резонанстуу материалдарга мамлекеттик органдардын реакциясы тууралуу сөз кылып жатабыз. Ыдырыс мырза, мисалы журналисттердин баардыгыбыздын эле арабызда балким ушундай коомдук резонанстуу материалдар жасалып чыкканда, мисалы акыркы эле окуяны алганда баардыгы сизди колдоп, баардыгыбыз мисалы сотко берүүсүнө каршы чыгып аткандай бир акциялар болуп атты. Бул жакшы көрүнүш. Бирок кээ бир учурлар болот экен, ушул өзүңүзгө жакшы маалым да, мына сайттар же болбосо кайсы бир телевидениялар кайсы бир адамдарга тиешелүү, кайсы бир бизнесмендерге же болбосо кайсы бир саясатчыларга тиешелүү. Сөз эркиндиги болгону менен бизге окшогон, сизге окшогон, бизге окшогон жаш журналисттер ошол ээсине карап бир көз каранды болуп калбай атабызбы? Мисалы, ошол эле сиз иштеген Азаттыктын деле ээси десем туура болобу? Конгресс экени айтылып жүрөт. Мисалы, башка каналдын, дагы бир каналдын ээси дагы ким экени.
Айтайын дегеним, биз ошол саясатчыларга, ошол бизнесмендерге, ошол маалымат каражаттарынын ээлерине көз каранды болуп, курал болуп калбай атабызбы? Сиз кандай дейсиз? Биз сөзсүз түрдө курал болуп атабыз. Мен муну ачык эле айтышым керек. Мындай да, азыр Кыргызстанда канча телеканал боло турган болсо, ошонун бардык маалымат каражатынын өзүнүн ээси, өзүнүн кожоюну бар. Мисалы, мен эң таң калганымды айтайын азыр. Мына иликтөө чыкты. Иликтөө чыккандан кийин мына жеке менчик каналдардын көпчүлүгү ошого реакция жасашты. Жасап, аны кайра чыгарып беришти, же болбосо ушул жөнүндө сот болуп аткандыгы жөнүндө, ошол иликтөө чыккандыгы, ошонун ызы-чуусун кабар кылып болсо дагы беришти. Ошол эле учурда мамлекеттик каналдардын көпчүлүгү, айрыкча мына мен асылгандай болгум келбейт, бирок мамлекеттик каналдар ун чыккан жок да. Демек бизге, мен азыр ошондо түшүнбөй калып атам да, элге эмне керек? Элге биз мына мисалы КТР, ЛТР дегенге окшогон каналдарды биз салыктын эсебинен багып отурабыз да. Бизге ачык так маалыматты бергиле, ошон үчүн мен сага айлык төлөп берем деп биз салыктын эсебинен аларды багып отурабыз. Бирок аларды бизге мындай кооз сөздөрдү айтып, бизди алдап, бизди мындай алаксытып отуруп туруп бер деп биз акча төлөп аткан жокпуз да. Биз маалыматтын тазасын төлөп бер деп атабыз, мындай бер деп атабыз. Аны алар андай кылбай атат да. Мына жеке менчик каналдар боюнча, жеке менчик каналдардын баарынын кожоюндары бар. Кожоюндары өзү негизи бул жөнөкөй гана коммерсанттар болуш керек эле да. Алар коммерциялык кызыкчылыкты гана көздөп, эч кандай саясатты, эч кандай бир өзүнүн жеке кызыкчылыгын, тууганын, башканын ойлобогон, аралаштырбаган, бул көз карандысыз саясатты мындай карманган телеканалдар болуш керек эле. Бирок азыр мисалы ушул эле азыр биз отурган 7 каналдын дагы кожоюндарынын саясий кызыкчылыктары бар, аны мойнубузга алышыбыз керек. Ошол эле Нур деп атабыз, Ош Прим деп атабыз, ошол эле бардыгынын артында саясатчылар турат. Ошол эле НТС башка бардыгы. Алар кайсы бир маалыматты өзүнө керектүү учурда, керектүү өңүттө чыгарып берип атышат, керексиз учурда башкача өңүттө чыгарып берип атат. Бул жерде элге гана мындай ооруйт да кээдечи, элге ганачы, себеби маалыматтын тазасын мындай эл ала албай атат азырчы. Бирок мындай болуп атат. Мисалы биз Азаттык Америка тарабынан каржыланган мекеме деп айтышат. Туура, биз Америка тарабынан каржыланган мекемебиз. Анан сен бизди шпион дешет, башка дешет, бирок ушул сөздү мен азыр айткым келет да. Мен ушул Азаттыктын Кыргызстандан чыгып кетишин мен чыдамсыздык менен күтөм да менчи. Бирок Азаттык качан чыгып кетет Кыргызстандан? Качан гана Азаттык айтып аткан сөздү КТР менен ЛТР айтып атканда чыгып кетет да. Мен КТРде иштегим келет, эгерде ошол сөздү, ошол эркиндикти, ошол эркти КТР көргөзгөн болсо. КТР ошол азыркы Азаттык айтып аткан сөздү КТР айта баштаганда, демек Кыргызстанда демократия чындап эле орногон деп эсептесек болот. Ага биз жете элекпиз да эле. Ошон үчүн биз мындай алганда азырынча биз ошол жок дегенде ушул Азаттыктан бирдеме чыгып турганга, бир кичинекей бир булактын көзүндөй болуп, кичинекей бир тунук сууну чыгарып берип турганга биз бир жагы ыраазы болушубуз керек деп эсептейм да. WhatsApp'tan дагы бир суроо келиптир. Ыдырыс мырза, коррупция менен күрөшөм деген кыймыл түзбөйлүбү дейт. Ким кааласа кошулсун, өзүбүз ачып коомго көрсөтө беребиз, ашкере кылып деген бул каалоо максат экен. Анан мындан мурда дагы бир СМС келди, ал деле ушундай өңөттөгөн КТР менен ЛТРге ишенбейт дегендей. Бизде жалпы журналисттердин арасында ошол кожоюн ким экенине карабастан бир мындай солидарность деп коебу, бири-бирине мындай колдоо негизи бар экени байкалды. Бирок кээ бир гана моменттерди эске албаганда, сиз кандай дейсиз? Ушул көз карандысыздыктан, ушул курал болуп калыштан кантип биз арылсак болот эми? Азыр айрыкча мына жаш журналисттер, сиз, мисалы биз азыр эми мунун жолу жокко деп ойлойм. Себеби мисалы азыр жеке менчик каналдарда болгону 14 000, 15 000 айлык төлөп атышат. 14 000, 15 000ге мисалы Ошто азыр квартплат өзү 10 000 сом. 4 000 сомго жашай албайт азыр. Анан эмне кылат анан? Анан кайсы бир саясатчынын этегин кармаганга туура келет журналисттер. Анан кайсы бир саясатчынын этегин кармады дегиче ошол жерде маалыматтын объективдүүлүгүнө шек кетет. Ошол жерден уже мындай алганда намаз бузулат дегендей сөз да. Анан
азаттык азыр биз эмеле сен өзүңдү гана тазасың деп айтышыңыздар, сындашыңыздар, нааразы болушуңуздар мүмкүн. Бирок азаттыкта айлыгы көбүрөөк. Анан экинчи жактан 2-3 нерсени эске аласың. Ошол айлыгым жетип атса, ушу өзүмдү таза кармап калайынчы дегенчи. Анан ошол азаттыкка жана өзүң иштеп аткан мекемеге мындай сөз тийгизип албайын депчи. Ошону менен тирилик кылып отурабыз мындай алганда. Мына саясат тууралуу дагы айтып кеттиңиз да, Ыдырыс мырза, мына көбүрөөк бизде коомчулукта биз журналисттик сурамжылоо кылганыбызда, эл чогулган жерде көп жүрөбүз да, барган жерибиз деле ошол жогорку кеңештин дарегине дагы бир жакшы сөздү, мен мисалы өзүм жеке жакшы сөздү акыркы жолу качан укканымды эстей албайм. Анан айтайын дегеним, бул жогорку кеңеш кайра эле ушул адамдар кийинки шайлоого дагы келет. Мурдагы чакырылышта да ушулар эле отурган. Кандайдыр бир жол менен ушул жаңы жүздөр, жаңы бир патриот жаштар парламентке барыш керекпи акыры? Же ушинтип жүрө беребизби? Анын үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Жок, мен эми жаштардын баарын эле ушу парламентке баргыла деп чакыргандан деле алысмын. Парламентке ким барыш керек? Аларга мындай кесипкөйлөр, мындай башы бышкан адамдар барыш керек да. Мен мисалы Черчиллдин өмүр баянын окуганда, Черчилл кичинекей мончолук бир тырнактай бала кезинен баштап мен конгрессмен болом, мен жанагы премьер-министр болом деп кыялданчу экен. Ал кичинесинен баштап өзүн тарбиялап атат, ал өзүн камчылап атат. Мен барсам мондой кылат элем деп тиштенип, столду ургулап жүргөн адам акыры барып, анан чындап эле бир тарыхый бир өзгөрүүлөрдү, тарыхый кадамдарды, тарыхый мындай чечимдерди жасап атат да. Бизде андай болгон жок да. Бизде азыр парламентте отурган жакшы экен, депутат болуш керек экен деп, азыр депутат болуп алып атабыз. Аны баргандан кийин мындай кылабыз да бизчи. Мына партиянын программасы өтө жакшы экен, мен ушу партия менен барайын деген дагы ой жок бизде. Азыр биз кантип ойлонобуз? Биз ушул партиянын парламентке барып калуу шансы канчалык деген ой менен барабыз да. Кимисинде шанс көп болсо, мүмкүнчүлүгү көп болсо, биз ошого ставканы коебуз дагы, ошону менен барабыз. Баргандан кийин эмне болуп атат? Мурдараак, мисалы мындай эле. Бул партия менен бири-бири менен келишпейт, сүйлөшпөйт. Керек болсо бири-бири менен отуруп чай ичпейт, саламдашпайт дечи эле. Азыр андай эмес да. 2 башка партия менен барып алып, 4-5 башка партия бар. Демек 5-өндө 5 башка мындай ой жүгүртүү, 5-өндө 5 башка позиция болуш керек эле да, андай жок да азыр. Азыр бардыгы башка партия, бирок баргандан кийин бир партия болуп калып атат. Шулардан бир арылышыбыз керекпи? Кандай жолу бар? Эми мен арылышыбыз керек деп мен азыр элдин баарын жанагы бир митингке же бир наразычылык эмесине чакырбайт элем, бирок эми жеке пикиримде адамдардын күчү бар да барбирчи. Колдобой коюш керек. Анан жанагы акчаны албай коюш керек, талапты коюш керек дайыма. Анан эң негизгиси бизде мындай болуп атат да. Бизде жанагы жамандык жалгыз келбейт деп коет го. Азыр бизде мындай бүтүндөй букети бар да, бизде көйгөйдүнчү. Азыр парламентти жамандаган менен ошону жаман парламенттин келишине себепчи болуп аткан бир нече көйгөйлөр, бир нече жагдайлар бар да. Ал ошол эле элдин билимсиздиги бар. Ошол эле экономикалык жактан өтө начардыгыбыз бар. Ошол эле учурда тууганчыл экенибиз бар, радикал экенибиз бар. Мисалы биз диний дагы радикалбыз. Кыргыздар мойнубузга алышыбыз керек. Биз жердешчилик жактан дагы трайбалист, радикал трайбалистпиз бизчи. Радикал тууганчылбыз бизчи. Радикал улутчулбуз. Муну мойнубузга алышыбыз керек да. Ал ошого окшогон нерселерибизди биз өзгөртмөйүнчө биз демек элдин өзүндө калып атат акыркы сөз барбы? Жок, элдин өзүндө калып атат деген менен эл эч качан өзүн өзү оңдой албайт. Элди дайыма кайсы бир реформатор оңдойт. Ал үчүн ал келет дагы биринчи кезекте эмне кылат? Ал биринчи кезекте элге өзүнүн бийликтин таза экендигин далилдейт. Таза экенин далилдеш үчүн ал таза иштеп берет. Ошондо ага эл ишене баштаганда анан кийин элге билим берүүнү күчөтөт. Элдин билими күчөгөндөн кийин, элдин билими оңолгондон кийин анан эл аң сезимдүү ойлоно баштайт. Ойлонуп туруп, бул ак экен, бул кара экен деп баа бере баштайт. Мындай түпкүлүгүн ойлой баштайт. WhatsApp'тан келген суроого көңүл буруп койсок, коррупция менен күрөш деген кыймыл боюнча толук оюңузду айтып кетсеңиз. Кечиресиз. Коррупция менен күрөш боюнча ойду мындай болуп атат да, мен буга чейин сиздер мына YouTube'тан көрүп атсаңыздар керек, Москвада Навальный деген ушундай иликтөөчү саясатчы бар. Ал журналист десе дагы болот, саясатчы десе дагы болот. Ал ушул сиздер айтып аткан жол менен кетип атат. Ал кадимкидей эле жанагы
коррупцияга каршы күрөш фонду деп фонд ачкан. Ошол фондко адамдар өзүнүн эсебинен жанагынтип акча төлөп турушат. Маал менен ошол кандай десем кайрымдуулук кылып турушат да. Ошол 100 000 рубль, 200 000 рубль, 300 000 рубль деп төлөп турушат экен. Ошонун эсебинен ал бир ушу сиздердикинде студияны кармап, анан Россиядагы мен деген эң чоң чиновниктердин коррупциялык иштерин ачып келатат. Бизде дагы ошондой кылсак болот. Эгерде биздин эл ошону мындай колдой алса, ошого аң сезими жетсе. Мен кече жакында ошону өзүм дагы ойлогонмун, бирок мен азыркы күнгө чейин ишене албай турам да. Ошентип эле бириксек, анан ошол жана каржылык башка маселелерин чечип эме кылганга депчи. Себеби азыр мындай болуп атат да. Азыр коррупция менен күрөшөйүн, мен ачык ак сөздү айтып чыгайын деген журналисттер бар, бирок аларга иш жок, аларга канал жок. Анан алар кайсы бир кимдир бирөөдөн көз каранды. Алар ошол мен элден гана көз каранды болоюн, башка эч кимден көз каранды болбоюн дей турган болсо, эл колдоп берсе, билбейм, аны негизи идеалында ошондой болуш керек. Муну демилге эң жакшы демилге. Ошто түзсөк болобу мисалы ушундай? Мен өзү негизи түзүлүш керек деп эсептейм. Бирок аны эл көтөрөбү, эл колдоп кете алабы, улап кете алабы, же бул баягы жанагы Facebook'та ура, биз сени колдойбуз деген гана сөз менен чектелип калабы? Маселе ушунда жатат да, аны биз билбейбиз да азырчы. Бирок бир аракет кылып көрсө болот экен. Аракет кылып көрсө болсо керек, бирок мында дагы жоопкерчилик эки тараптан болуш керек да. Эл дагы өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек журналисттин алдында, а журналист элдин алдында жоопкерчилигин сезиш керек да. Мен элдин ишенимине кыянат кылып койбоюн деген мындай бир сезими, ошол позициясы ыйык деп эсептелиш керек да. Алчы эң ыйык нерсе бул элдин ишенимине мен кыянат кылып койбойн деген бир позиция менен иштеп бериш керек. Ошондой балдар барбы бизде? Биз ошону эгерде мисалы, эгерде мен ошол жерде иштеп кала турган болсом, мен ошого аягына чейин туруштук бере аламбы? Мен корком мынданчы чындыгында. Рахмат. Телекөрүүчүдөн дагы суроо келипти. 7 канал Жалал Абадтын губернаторунун мыйзамсыз ишин канча жолу көрсөтүп жатат, бирок жогорку жак көрмөкчөн болуп жатат. Сиздин оюңуз кандай дейт? Мен Жалал Абад облусунун губернаторунун мыйзамсыз иши тууралуу мен телевизор көрбөйм, ошон үчүн көргөн эмес экенмин. Азырда ошол Нокиянын 90 жылдыгын өткөргөн боюнча бир туура эмес кеткендиги айтылган, Майлуу суудагы балдар бакчасынын курулушунда маалыматыңыз жок экен. Деги эле ушундай чиновниктер тууралуу кетип аткан материалдарга бир жанагы эле сөз да, бир реакция жасалышы керекпи? Сөзсүз жасалыш керек да. Себеби бул мындай болуш керек да. Эгерде мисалы журналист туура эмес маалыматты айтса, ал туура эмес маалыматты айткан үчүн, бирөөнү жөнсүз каралагандыгы үчүн ал жазаланыш керек. А бирок анын сөзү чын болсочу, анда учукпай кутулуш керекпи? Азыркыдай болуп. Азыр ошентип атпайбызбы? Журналист туура эле айтып атат. Жок дегенде бир жарымын туура айтып атат да. Демек ошол жерине баа беришибиз керек да. Кана ошол баа? Мисалы эч ким мындай көрүп көрмөксөн, угуп укмаксан, баягы көзүм көрбөсө көчүгүм өрө жесин дегендей эле болуп атабыз да азыр. Дагы бир коомчулукта резонанс жараткан көрүнүш боюнча бир сурап кетейин. Өзүңүз жакшы билесиз, өткөндө эле Кара сууда болгон той элде көп сөз болду. Ошол жерде биздин кесиптеш жогорку кеңеште отурган депутат Жанар Акаев дагы барып калды. Эгер сиз Жанар Акаевдин ордунда болгонуңузда ошол жерге келмек белеңиз? Саясатта мен мисалы келбейт элем деп айтам. Жанар менен бул темада өзүм дагы сүйлөштүм. Жанар дагы мен келбейт болчумун деп атат. Бирок бул жерде жанагы мени адаштырды, ушундай болду деп бир нече себептерди айтып атат Жанар дагычы. Жанар айтып атат тескерисинче. Мен такыр адашпайм, мен ушу жүрөгүмдөгү нерсени кылам деп ойлодум эле деп. Азыр мен бир сезимим ошол жака барба деп айткан дейт. Бирок мен жок, мен барып коюшум керек да, себеби мен аларды капада кылбашым керек да деген сыяктуу мындай бирдемелер болду дейт мындай. Мен ошого мындай алаксыдым деп атат да. Анан эми Жанардын өзүнөн сураш керек мунучу. А бирок мен мисалы бармак эмесмин. Бирок саясатта адашуу болот барбырчы. Азыр Жанардын ошол адашкандыгы, анан Жанарга карата ошончо адамдын таарынычын билдиргендиги бул бир жагынан алганда ал жакшы эле болду. Жанар үчүн мындай аны өзүнө келтирип кое турган, өй деп эсине келтирип кое турган, этият бол, абайлап жүр, алданба, сергек бол, зирек бол дегенге окшогон бир эскертүү болду деп эсептейм да. Жалпылап алганда бизде сөз эркиндигинин абалына кандай баа бересиз? Азыр мына мурдагы жылдардан айырмасы кандай болуп атат? Же балким башка мамлекеттерге салыштырганда, мейли коңшу Өзбекстан, Казакстанга салыштырбай эле коелу. Мисалы ошол Прибалтика өлкөлөрүн алганда,
Грузия мына өзүңүз жана мисал кылып кеттиңиз. Сөз эркиндигинин абалы бизде кандай? Сөз эркиндигинин абалы бизде такыр маанисиз десем болот. Бир эле учурда сөз эркиндигин бердик, каалаганыңды сүйлөй бересиң деген менен көп маалыматтар бизде жабык. Мисалы, азыр жанагы госрегистр деп билебиз бардыгыбыз. Жанагы кыймылсыз мүлктөрдү каттоо кызматы бар. Анан ошол кызматка барсаңыз, чоңдордун, башкалар каалаган адамдын мисалы мүлктөрү, ошолордун атындагы мүлктөр ачык жарыяланып турса жакшы болмок да. Азыр ошолор жабык. Мен эгерде ошол ачык боло турган болсо, мисалы монол губернатордун атында мынча мүлк бар. Ал кече эле жок эле, бүгүн эле пайда болуп калыптыр, каяктан болду деп. Же болбосо губернатордун же мэрдин мына бир туугандарынын атында кече эле эч нерсе жок эле. Бүгүн бир эле жылдын ичинде 3 квартиралуу болуптур, мынанча машиналуу болуптур деп мен айта алат элем да. Андай нерсеге бизге мындай мүмкүнчүлүк болбой атат да. Демек, бул жерде мындай бир эле учурда мына сөз эркиндигин берген менен, экинчи учурда ошол жагын бир жагын жана тосуп койгону бул өтө мындай сөз эркиндигинде деп атаганга болбойт да муну. Ал бир жагы. Экинчи жагы ошол бизде журналисттердин өзүндө дагы айтып атпаймынбы, бизде азыр жеке менчик каналдарда цензура деген жок. Бирок баягы саясий цензура, идеологиялык цензура жок. Бизде азыр экономикалык цензура бар да. Бизде азыр жанагы кожоюндун цензурасы бар да. Ушул жагынан алганда бизде сөз эркиндиги бар. Бизде баары жакшы деп мен элди мындай жайгаруудан такыр алысмын да азыр. Сөз эркиндиги бар, каалаганыңды сүйлөй бер, мен баары бир реакция кылбайм дегендей. Ал жагы дагы бар. Ал жагы дагы бар. Бирок ошол эле учурда айтып атпаймынбы, сөз эркиндиги бар, бирок маалыматтар жашырылган. Расмий, өтө керектүү, өтө зарыл маалыматтар жашырылган бизде. Телекөрүүчүдөн дагы суроо келиптир. Бүгүнкү күндө сиз сотторго ишенесизби дейт? Сотторго бир жагынан алганда мен сотторго ишенүүгө милдеттүүмүн. Бирок экинчи жагынан алганда мен сотторго азыркы тапта ишене албайм. Себеби мага соттордун үстүнөн ушунчалык көп адам арызданып келет да. Мен кээде таң калам ушул. Келип бир болбогон бир журналистке ушунча адам арызданып келеби? Менде мисалы аны актай бере турган же кимдир бирөөнү карала бере турган мүмкүнчүлүк болбосо андай функция жок да менде. Бирок адамдар үмүт кылып келип атат да, бул деген сөз акыркы үмүтү, алардын болбой калган, алардын айласы кеткендигинин далили да булчу. Андан башка эч нерсе эмес. Ошондуктан соттордун үстүнөн мисалы менин баламды мынтип соттоп атат, менин кызымды мынтип соттоп атат. Бул жерде мынау жеримди бул тартып алып койгон эле, бул мындай болду, мени кызматтан мынтип алып койду. Кыскасы өтө көп да арызчы. Ал бир мага эле келген арыз ошончолук. Мен мисалы кээде телефонум тынбай калат, кээде ушул нерв чыдабай калат ишенсеңчи, жанагы. Ушунчалык негатив менен мен ушундай кээ бири отуруп ыйлайт, ошону укканга туура келет да. Анда бизде мына прокуратура деген каякта карап отурат? Улуттук коопсуздук кызматы, коррупцияга каршы күрөш кызматы дегендер каякта карап отурат? Мынау Финполиция деген бар, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшкөн. Алар эмне кылып, мен түшүнбөйм ошонучу. Мен азыр эл эмне үчүн мага келиш керек? Аларга барыш керек эле да. Ошолор чечиш керек эле да. Эмне үчүн аларга ишенбей бизге келип атат? Бул деген эмне деген бул? Бул маскарачылык да мындай алганда. Бул биздин трагедиябыз да. Ошон үчүн мен сотторго ишенем деп азыр айта албайм да мындай. Мамлекеттик органдардан көрө көбүрөөк журналисттерге ишенип калганы байкалып атат азыр. Деги эле жалпы ушул абалды көрүп атасыз, мына органдарда реформалар жүрүп атканы айтылып атат, соттордо реформалар жүрүп атканы айтылып атат. Бул реформалар анда каяка, кайсыл жерде жүрүп аткан болушу мүмкүн анда? Биз эл арасында жүрүп көрүп айткан болсок, элдер кайра эле аларга ишеним жок болуп аткан болсо, бул жөнүндө элди алаксытуубу же? Мен эми мынтип баа бере албайм, бирок мен ошол журналист катары эле мисалы сот реформасын жүргүзүүгө Америкадан же болбосо Дүйнөлүк банктан же дагы кайсы бир ушундай донордук уюмдардан мынча миллион сом алдык, анан бул мынча жылдын ичинде сотторубуз мындай болуп кетет дегенге окшогон убадаларды угуп эле жүрөм. Милицияны реформалайбыз деп канча миллион алганбыз, аны укканбыз. Анан кийин сотторду реформалайбыз дедик, аны уктук. Бирок андан оңолуп кеткенин мындай байкай элекпиз да. Мурда мисалы Союздун малында бир жагынан кээде ушу Союзга рахмат айткым келет, себеби кээде ал жакта кайсыл кылмыш, кайсыл нерсе кылмыш экенин эл даана билчү, так билчү. Ошого жараша аны кылбаганга аракет кылчу. Эгерде ошол кылмыш болуп кеткен болсо, ал
ошол сотту сатып алып коем деп үмүттөнчү эмес да, ал катаал ошол жазага чегерилчү. Адашып болсо дагы. Ошон үчүн элде мындай бир үмүт, эмнеден коркуш керек экенин, эмнеден коркпош керек экенин эл даана билчү. Азыр андай жок да. Ошон үчүн Ыдырыс мырза, сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт акырына чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдын төз эфиринде бетме-бет берүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүн биз сөз эркиндиги жана жалпыга маалымдоо каражаттарында көтөрүлүп жаткан резонанстуу материалдарга мамлекеттик органдардын реакциясы тууралуу маек курдук. Эфирди мен Өткүлбек Рахманов алып бардым. Кийинки берүүлөрүбүздө жолугушканча саламатта калыңыздар.